Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, мусулмандар. Ар бир жандын башына мындай нерсе келбесин. Бүгүн дагы бир агабыздына келип отурабыз. Өзүнүн уулуна Москва жеринде бир аз акчага муктаж. Ошонго жардам иретинде видеого кайрылууга туура келдик. Видеонун көрөрүнүн алдын комментарий жазып, лайктан басып койсоңуздар. Мекендештер, бул жакта агабыздын жанына келди. Уулумуз кайсыл оору менен ооруп атат, эмне керектер болуп жатат, ошол боюнча бир аз маалымат берип кетсеңиз. Уулум жанагы опухоль деген оору экен. Ону жанагы злая качественный деп коет экен. Аны ошо Бишкекте врачтар жасай албай, Турцияга деп, Турцияга 40 000 доллар анан гарантия бере албайбыз деди. Анан ошо Москвадан бир профессор барган экен эле, заказ менен ошо Кыргызстанга операция алган. Анан ошо врач Москвага алып барсаң дарылайм деген. Анан ошо Москвага алып келген. Москвага алып келип, келгенде эле бу жерде клиника аябай кымбат клиника экен, Ильинский деп больницада. Жанагы депозитин 800 000 деди. Келер менен анализдарын алды, ого деле 125 акча төлөдүм. Анан азыр операция кылыш үчүн биринчи ошол жанагы опухолдон мындай кусок алып, азыр анализге берди. Анан врач сага жардам азыр бу жерде күнүнө 50 000 экен. Анан ошо сага жардам болсун деп бүгүн чыгарып берди. Азыр мына ошо анан тагысынкына алып келип ошо жерде. Анан ошо операцияны толук суммасын айткан жок, бир 3 миллион 4 миллион болот деди да. Толугу менен бир 4 миллиондой акча. Ошондой дегенде кылдым, бирок точно айткан жок да. Ошо анализ чыкканда точносын айтабыз деди. Ошо анализ ошо 6 күндөн 8 күнгө чейин чыгат деди. Анан ошого кайрылып өзүм алым жетпей калып ошо жардам сурап. Элден ошо колуңардан келген жардамыңарды берсеңер, мекендештер, туугандар. Алланын ыраазылыгы үчүн ошо колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер, сиздерден суранычы. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден суранып кетер нерсебиз. Сиздерге мынча акча бериңиздер, мындай бериңиздер дебейбиз. Болушунча, колуңуздардан келишинче 100 сом болобу, 20 сом болобу, 1000 сом болобу, номерлерди калтырып кетебиз, реквизиттерди калтырып кетебиз. Көптү көрсөң көл болот демекчи, кыргыз эли, мусулман эли мындай кол сунуп жашаган элдерденбиз. Видеолорду таратып, группаларга чыгарып, бөлүшүп койсоңуздар, балким жардам берем деген инсандарга жетип калышы мүмкүн. Мынакей бул жакта досубуз буюрса сакайып кетишине биз тилектеш бололу. Кыжаалат болбоңуз ага, буюрса кыргыз эли ар дайым жардамга бекем, жардам берет. Аллахым оорусун берсе дагы шыпасын берет дейт. Шыпасын берет ага. Канча жылдан бери башка ооруп калды? Балам ошо 1 айдан бери эле ооруп калды да. Бул жанагы тез өсүүчү опухоль экен да, сыгып өсүп эле кысып, азыр башы кичине жатса жакшы, анан туруп басканда, анан отурганда кыйналып кетет. Анан врачтар ошондой деди, бирок бунун 20 түрү бар. Ошонун кайсынысы экенин билишпей, ошо азыр кече мини-операция деп коет экен. Ошо тамагынын туннелин алып, ошону анализге берди да, эми ошо анализ чыккычаңды олор деле айта албады. Ошо анализ чыкканда толугун айтабыз деди. Анан операция кылып сактап калабыз деп врач ошондой деп айтты. Ошо врачка ишенип эле ошентип келип отурабыз. Алла шыпасын берсин. Буюрса жакшы болуп кетсин. Болот деген үмүт бар. Үмүт бар. Себеби спасаю деп айтты да врач. Ол дагы колунан келгенче нерсе керек. Ошо биринчи эме кылганда ошо Москвада да кыла албай, Турция деди эле. Анан ошо профессор барып, Андрей Владимирович деп ошо Ильинский больницада иштейт экен. Фамилиясы Дубовой деген. Азыр ошо карап атат. Жакшы
geçe dagы sana jardam günüge 50 000 төлөбөй барып гостиница болсундагы жашап тургандар болот деп бүгүн чыгарып берди. Балаңыз жашы канча? 2000-жылкы 24-тө. 24. Жаш үйлөнүп элек үйлөндүсөм болот. Ушундай ооруга туш кетип калып. Шыпасын берсин эми Алладан тилегенибиз эле ошол. Буюрса шыпасын берет, кызыгат болбоңуз. Кыргыз элин дагы жардамын берет колунан келишинче. Урматтуу достор, көрдүңүздөр. Ар бир жандын башына мындай нерсе келбесин. Ар бир ата-эненин башына келбесин. Анткени ата-эне үчүн өзүнүн уулун оору жатканын көрүш бул нерсе өтө кыйын болуш керек. Бул жактан агам азыр кайсыл жагдайда турат, аны көрүп отурасыздар. Өзүнүн уулу үчүн азыр Москва жергесине келип, кайдыгер карабыз достор. Видеону болушунча бөлүшөсүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, колдон келишинче жардамдарды бериңиздер. Номерлерди, реквизиттерди калтырып кетебиз.